Афганистан согушунун илеби дүйнөнүн чар тарабына, анын ичинде Борбор Азияга дагы сезилип турган кези. Талибандарга каршы күрөшкө 40тан ашуун өлкө аскерлерин жөнөткөн. Эл аралык күчтөр Афганистан терроризмдин уюгу болуп калышы мүмкүн, ошондуктан согушуп жатабыз деген түшүндүрмө берип жатышат. Бирок бул согуштун баасы экономикалык жактан дагы, кишилей чыгым жагынан дагы абдан олуттуу болууда. Саламатсыздарбы? Эфирде BBC кыргыз кызматынын Сапар телекөрсөтүүсү бүгүнкү Афганистан темасын талкуулоого студиядагы конокторубуз Кенжалы Сарымсаков, саясий баяндамачы жана Афган согушунун ардагери Кожобек Рыспаев катышат. Адегенде Афган согушун мурдагысындай эле уланта берүүнү чечкен Улуу Британия жөнүндө кеп баштасак, жакында эле шайланып келген Британ өкмөтү мурдагы өкмөттүн Афган согушу боюнча ишин улантууну чечти. Бирок Лондондогу кабарчыбыздын баяндашынча, бул Британ коомчулугу Афган согушун бирдей эле жактыра берет дегендикке жатпайт. Афганистан Британиядан миңдеген чакырым алыс жайгашкан. Бирок Уоттон Бассет аттуу Англиянын чакан шаарчасы үчүн Талибанга каршы согуш алардын жанында эле болуп жаткандай. Афганистанда курман болгон Британ аскерлеринин сөөгү шаардан алыс эмес Лайнхам аскер базасына жеткирилет. Ал жерден курман болгондордун табыттарын, шаар көчөлөрүн аралатып өтүшөт. Көчө бойлоп турган жүздөгөн жергиликтүү атуулдар, курман болгондордун тууган туушкандары, жора жолдоштору набыт болгондорду акыркы сапарга узатышат. Бул жүрөлгө көп жолу кайталанып келет. Афганистанда курман болгон британ жоокерлеринин саны 300гө жакындап калды. Кишилей жоготуулардын саны өскөн сайын коомчулук согушка каршы чыга баштады. Жада калса көбүн эсе аскер үй бүлөлөрү жашаган Англиянын бул аймагы дагы каршы чыга баштады. Согуш адам өмүрүн максатсыз кыюуга барабар. Бирок аскер болгондон кийин ал жака барып, согушка катышып келгенден кийин деле кайра эле ал жака барасың да ок жеп келесиң, дейт Уоттон Бассет шаарчасында жашаган мурунку аскер. Коомчулук аскерлерди колдоп турат. Көптөгөн кишилер британ солдаттарын дүйнөдөгү эң мыкты жоокерлер деп эсептешет. Алар Афганистандын эң кооптуу Хелманд провинциясында согушууда. Бирок аскерлер өкмөттүн толук саясий колдоосуна ээ болгону менен Британияда болгон соңку шайлоо өнөктүгү учурунда Афганистан деген сөз дээрлик айтылган жок. Уоттон Бассеттен шайланган консерваторлор партиясынын депутаты Джеймс Грей согуш темасында партиялардын ортосунда бир пикир жоктугун айтат. Биз бул жөнүндө көбүрөөк талкуулашуубуз керек. Албетте, саясий партиялардын согушка карата саясатында анча деле айырма жок делиши ыктымал. Жалпысынан алганда бири-бирибиз менен макулбуз, дейт Джеймс Грей. Британ саясатчылары өлкө ичинде террорчул чабуулдар болбосун деп, англис аскерлери Афганистанга өлкөнү коргош үчүн кетип жаткандыгын айтышат. Бирок коомчулуктун көпчүлүгү буга макул эмес. Мен чынында бул согушка ишенбейм. Алар дагы көбүрөөк ойлонушу керек, себеби мен бул согуш качан бүтөрүн билбей турам. Сизчи? Дейт Уоттон Бассеттин тургуну. Британ аскерлерин татаал жана айрымдардын пикиринде жеңишке алып келбечү чырдан кантип чыгарып кетүү керек деген суроо карапайым атуулардын дагы, саясатчылардын дагы оюнда турат. Бул суроо набыт болгон аскерлердин сөөгү мекенине жеткирилген сайын көтөрүлүүдө. Британ аскерлери Афганистанда согушкерлерге каршы болуп жаткан операцияларга катышат. Өлкөсүнүн коопсуздугун өз колуна өткөрүп алар деген үмүт менен көптөгөн афган аскерлери жана полициясы атайын машыгуудан өтүп жатат. Дипломаттар болсо ашынбаган талибандарды өлкөнүн саясий турмушуна аралаштыруу боюнча жолдорду издешүүдө. Буга убакыт талап кылынат. Ал ортодо британ аскерлери фронтто салгылашуусун улантып, Уоттон Бассет сыяктуу чакан шаардын тургундары курман болгон жоокерлерин акыркы сапарга узатып, эскерип таазим этишет. Мына жогоруда Афган согушу дүйнөнүн коопсуздугу үчүн керекпи, Афганистандагы согушка ишенбейм дегендей пикирлерди британ атуулдары дагы айтып кетти. Кенжалы Сарымсаков, сиз айтсаңыз, мурдагы советтик аймакта ушул азыркы Афганистандагы болуп аткан эл аралык аскердик операцияларга кандай көз караш басымдуулук кылат? Мындай бир сөздөн баштайынчы. Бүгүнкү заманда 21-кылымда бүт адамзат дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн баардыгы тең бир бүтүн деп айтсак болот да. Кай жерде кандай согуш башталса дагы анын түбү келип бүт адамзатка зыян кетирбей койбойт.
Ошондуктан дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн бардыгы тең биргелешип Афганистандагы согушту токтотуу деген маселе бул жалпы дүйнөлүк жалпы адамзаттык маселе деп бааласак болот да. Экинчиден, Афганистан далай өлкөлөрү менен кошуна. Кошуна өлкөлөрдө кайсынысында чатак башталса, ал сөзсүз түрдө башка жерлерге тарап кетиши толук мүмкүн. Тарабаса дагы зыян келтирет. Анткени дүйнөдөгү элдердин бардыгы тең, өлкөлөрдүн бардыгы тең бири-бири менен экономикалык жактан байланышта. Алыш бериш деген бар. Өнүгүүнүн өзөгү, кызматташуулар канчалык терең жана кеңири болсо, ар бир өлкөнүн өнүгүшүнө өзөк түшүлөт. Ошондуктан биринчи кезекте биздин өзүбүздүн өлкөбүздү, өзүбүздүн мамлекетибизди алсак, Афганистанда тынчтык болушу биздин тарыхый зарылчылык биз үчүн. Эми ошону постсоветтик аймакта ушу сиз айткандай кабыл алабы же башкача көз караштар дагы барбы? Башкача көз карашта сөзсүз бар. Ошол көз караштар кандай? Сөзсүз бар, анткени баягы өзүнүн бир чөйрө бар да, чөйрө бар. Канчалык ушундай бир кырды бычак, кырды ал түзүлсө, ошол чөйрө үчүн мындай бир өзүнүн максатын ишке ашырууга шарт түзүлөт деген түшүнүктөгү чөйрө бар. Эми анын баарын айтып отуруш бу жерде узак сөз болуп кетет. Аны билет баардыгы, кимдер кайсы Кожобек Рыспаев, сиз дагы ошол Афганистандагы согушка советтик мезгилде катышкансыз да. Ошол жердеги операцияларга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми биз барганда ал өлкө ушунчалык артта калган, ушунчалык культурасы, маданияты ушунчалык жетишпеген өлкө болуп көрүнгөн. Анткени биз ушул Союздагы маданиятты көрүп, баякка барып ошол Афган жергесинде согушту көрүп, алардын жашоосун көрүп, өзүбүзчө көз карашыбыз менен караганда, мен азыркы кездеги көз карашым анда бала кез болчу, 18-19 жашта балдар элек. Азыркы мына ушул убактагы көз караш менен мен өзүмчө салмактап карасам, ошол убакта Афганистанда башаламандык аябай катуу башталган убак экен. Бирок ошондо дагы бизге түшүндүрмө жана политзанятия дегендер көп болгон. Бизге да түшүндүрмөлөрдү берип, ошол убакта Союз маалында политработниктер аябай көп сабак берчү эле да. Ошондо бизге көп түшүндүрмөлөр кылчу. Ал убакта Америка деген чоң держава болгон, Советтер Союзу деген эки чоң держава ушул көп бир кызыкчылыктардын айынан ушул өлкөгө келип, биздин ошо советтик армиянын күчү келип топтолуп, ошол жерде биз согушканбыз. Эми ошол убактагы көп нерселерди мен көз астында ошол ылайдан жасалган үйлөрдө жашап, көп кабаттуу үйлөр жок. Ар кайсы провинцияларында биз көп жүрдүк рейдтерде. Ошол убакта ошо Афганистанда ошол эле опиум, ошол эле наркотик, ошолор көп эркин түрдө өстүрүп, анан биз ошо армияга барганда жолдун четинде туруп, ушундай момундай жыйып алып колдоруна анаша саткандар балдарды көрүп, ошол анашаны ээн эркин эле эч ким көзгө албай, ошол эркини чылым деп чегип турган элдерди көрүп, биз өзүчө таң калганбыз. Сиз Афганистандагы жашоону көргөн экенсиз. Азыр деле ошондой деп эсептейт экенсиз. Эми ошол өңүттөн алып караганда, ошол жердеги аскердик операциялар туура ошол керек деп ойлойсузбу? Эми менин көз карашым боюнча биз деле ошол убакта өзүбүздүн кызматыбызды өтөп келдик, кайта Союзга келдик, аман эсен келдик. Кээ бирибиз көпчүлүк балдарыбыз мынакей Кыргызстандан 250 адам кайтыш болду. Союз боюнча 15 миңден ашык биздин солдаттар, офицерлер кайтыш болушту. Көпчүлүгү даже китепте не объявление война деп бул жөн эле ачык айтылып жүрбөйбү. Биз өзүбүздү деле силерди ким чакырды, аяка кантип бардыңар, эмне үчүн аяка бардыңар, кимдин кызыкчылыгын коргодуңар деп жүрбөйбү. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы деле ошол жака кирип аткан Американын солдаттары, Улуу Британиянын солдаттары деле бул жерде бир как-то биякта биздин эме саясий таанымчу айткандай бир чөйрөлөрдүн кызыкчылыгы бар да. Эми бул жерде жанагы ошол жердеги НАТО күчтөрү, Британия, Америка күчтөрү бул Афганистан терроризмдин уюгуна айланып калбасын деген түшүндүрмө беришкен да. Анан Кенжеалый Сарымсаков, сиз дагы айтып атасыз, Афганистандагы кырдаал сөзсүз түрдө башка коңшу өлкөлөрүнө таасир этет деп. Бирок мына азыр эле Кожобек мырза айткандай, ошол учурда дагы идеология болгон, азыркы учурда да идеология болгон. Анан кийин бар деп айтып атышат да. Маселен, ошол учурда коммунисттик идеологияны Афганистанга экспорттоого аракет болгон дешет. Азыр болсо көптөгөн аналитиктер демократияны ушул Афган элине күчтөп экспорттоп таңуулаганга аракет кылып жатат деген сындарды айтып жатышат да. Буга көз карашыңыз кандай? Мен ошол кезде
Ошол Советтер Союзу Коммунисттик партиянын заманында ушул студияда иштеп, шыйларалык турмуш боюнча комментатор болуп жүргөм. Ал кезде мындай түшүнүк болгон да. КПССтин саясаты өлкөнүн мамлекеттик деңгээлдеги саясат, дүйнө жүзүндө социализм орнойт, анан барып коммунизмге жетебиз деген саясат болгон дагы, башка өлкөлөргө көрүкчтөтө аскер күч жагынан, курал жагынан, финанс жагынан жардам берип турган. Мына ошол саясаттын бири Афганистан камтылган да ошонун ичине. Ошондой болуп чыккан. Бабрак Кармал жана башка кишилердин баардыгы тең бул Советтер Союзунун баягы күчү менен барып отуруп, анан ошол жерде советтик идеология сыяктуу иштерди жүргүзүп, анан социализмге баягы бир чогуу бир бүтүндүк айланабыз деп турганда. Азыркы кырдаалды кандай болот? Азыркы кырдаалды эми анын баардыгы тең өттү кетти. Тарыхтын бир учуру экен. Азыр болсо дүйнөсүндөгү ар бир өлкөнүн өзүнчө, өз алдынча болуусу деген саясаттын негизинде Афганистанга ошондой күчтөрдү киргизүүнүн өзүндө азыр жогоруда айтылгандай экөөбүздүн пикирибиз бири болуп атат. Кандайдыр бир кызыкчылык бар го деген түшүнүк бар да. Кандайдыр бир кызыкчылык. Албетте, Афганистанда согушту токтотуу, Афганистандын өнүгүшүнө бир шарт, негиз түзүп берүү, бул өтө жакшы маселе. Бирок эмне үчүн, эмнегедир нече жылдан бери Афганистанды оңуна келтире албай, эл кырылып, талай азап чегип атат. Эмне үчүн? Кайда мунун себеби? Түпкү маңызы, түпкү себеби кайда жатат? Деген суроо, чоң суроо туруп атат да. Эми ушул жерден тыныга туралы, ушул Кыргызстандын көзү менен караганда Афганистандагы согуш жана анын мааниси, ошондой эле ошол Афганистандагы аскерий операцияларга жардам берип аткан жанагы эл аралык күчтөргө бул жерден транзиттик борбор берген Кыргызстандын мааниси жөнүндө BBC-нин кабарчысы саясий талдоочу Орозбек Молдалиев менен маектешкен. Ошол тасмага көңүл буруп, анан кийин маегибизди уланталы. Кыргызстанда жайгашкан америкалык транзиттик борбордун мына ушул Афганистандагы операциялар үчүн мааниси канчалык? Антитеррористтик операция башталгандан бери деле азыркы этабында бөтөнчө жүктөрдү өз убагында жеткиргендин мааниси өтө чоң болуп атат. Себеби дегенде биринчи этабында мынчалык масштабтагы каршылыктар болгон эмес Талибан тарабынан, Аль-Каида тарабынан дагы. Азыркы этапта Пакистан аркылуу жүктөрдү алып өтүш өтө кыйынчылыкка туура келип калды. Вообще жакын чыгыш региону менен жүк алып келиш кыйын болуп калды. Ал жердеги себеби, ал жерде контингенттин саны дагы көбөйүп атат, операциялардын масштабы да кеңейип атат, жана ошого жараша жүктөрдү жана башка керектүү нерселерди ташыгандын мааниси өтө чоң болуп атат. Айталы, бул борбор Кыргызстанда жайгашпаганда, ушул америкалыктардын Борбор Азия аймагында башка бир альтернативалык мүмкүнчүлүктөрү барбы? Биздин Манастын аэропортунун шарттары өтө ыңгайлуу шарттар. Бул согуштук транспорттук жана абадан заправка кылып бере турган, күйүүчү майлар менен куюп берип тура турган транспорттук авиациялар үчүн. Бул өзү абдан ыңгайлуу жайгашкан, жанагы учуп конуу тилкеси өтө жакшы сапатта. Бул жерде Манаска альтернатива региондо жок. Муну менен биз сымыктансак болот. Баягы сыртты кооз көп аэропорттор бар региондо, бирок учуп конуу талаасы боюнча Казакстанда бар мындай аэропорттор. Бирок алардын башка шарттары туура келбейт. Мына ушул америкалыктардын Афганистандагы операциялары ийгиликтүү жыйынтыкталып, ал өлкөдө тынчтык орноп калса, мындан Кыргызстан кандай пайда көрөт? Деги эле Кыргызстанга мунун кандай таасир бериши мүмкүн? Афганистандын жанында ядролук куралы бар Пакистан бар. Пакистандын жанында ядролук куралы бар Индия бар. Ушул Афганистандагы туруксуздук ал мамлекеттерге сөзсүз таасирин тийгизет. Ошон үчүн бул жерде чоң конфликттер чыгып кетиши мүмкүн. Биз ошону унутпашыбыз керек. Мына ошолорду жөнгө салганга биздин Кыргызстан вклад жасап атпайлыбы? Биздин транзиттик борборубуз менен. Бул эң чоң глобалдык маселелерге жардам берип атабыз. Кичинекей мамлекет. Жакын жерде бир нестабильность болсо, туруксуздук болсо, ал сөзсүз кошуна мамлекеттерге таасирин тийгизет. Тем более азыр глобализациянын шарты болуп атат. Ошон үчүн Афганистанда тынчтык орносо, жанагы биз айткан багыттардагы кызматташтыктар мындан дагы өрчүндөйт. Кыргызстанга келип окуйлу деген афган жаштары көп келип окуп атышат. Америкалык университетке барсаңыз, афган балдар бар, окуп атышат. Бизде Кыргызстандын чоң үмүт эткен афган кыргыздарыбыз бар. Ошол афган кыргыздарыбызга врачтардан жардам керек, жана мугалимдерден жардам керек. Кабул өкмөтү буга абдан муктаж. Баралы деген жаш врачтар деле бар. Ошону сүйлөшүп туруп жибериш керек, акчасын, айлыгын алып туруп. Бул биздин өзүбүздүн улутташтарыбызга болгон жардамыбыз эмеспи? Генофонду коркунучта алардын. Муну эмне үчүн ойлоштурбайбыз?
жиберишибиз керек ал жака. Андан кийин мына электр энергиябызды поставлять этсек бизге чистый валюта түшпөйбү Афганистандан. Анын ар жагында Пакистанда дагы чоң спрос бар электр энергияга. Бул бир эле багыты жумуштун. Ошону өнүктүрүшүбүз керек биз. Жөн эле Афганистандан качан бул база чыгат дегенден башканы жасабай калдык. Мына жогоруда базанын мааниси, анан кийин Афганистандын Кыргызстанга экономикалык саясий маанилери жөнүндө дагы айтылды. Анан Кожобек Рыспаев, сиз айтсаңыз, ошол жердеги жашоо турмушту көргөнсүз да? Афганистандан Афган элинин күндөлүк жашоо турмушу көп жылдардан бери дагы деле өзгөрө элек деп жатасыз да. Ошол шартында Кыргызстан менен алака катыш ачык болсо, карым катыш көп болсо, маселен, учактар жүрүп турса, кандай болот? Жана Орозбек Малдариевди көрбөдүкпү, айтып өтпөдү. Менин деле оюм ошол да. Бир кошун өлкөлөрдө башаламандык болсо, согуш болуп турса, обязательно анын таасири тийбей койбойт. Элдердин баары тең ошо кошун өлкөдө эмне болуп жатса, телевизордон көрүп, средства массовой информация деп коебуз, алардан көрүп, газета, журналдардан окуп өзүчө. Анан мен эми өзүм көз карашым мындай да, алар маданияттан алыс калган, образованиядан алыс калган элде, эгерде ошол жерде тынччылык орноп, ошо элдерде ошол билим алабыз деп, например, бизге мына афган балдары билим алабыз деп бизге келип окуп, бизден билим алган балдар ошо Афган жергесине барып туруп, Кабул шаарына барып, жана башка провинцияда жакшы Кандагар, бөлөк шаарларына барып туруп, медиктер кызмат кылса, ошол жерден айлыгын алса, анан биз соода тармактары боюнча алар афгандар көпчүлүгү билимсиз болгону менен көпчүлүгү соодага аябай ушунчалык предпринимательствого аябай машыккан эл да, алар ушундай соодага көп көңүл бөлүшөт. Анткени себеби алар кичкенен эле мектептерде көп окубаса дагы ошо бирдекени алып сатып, алып барып, ушунчалык ыңгайлашкан предпринимчивый эл болот да. Ошо соода тармагына да көп нерселер боюнча бизге аябай жакшы болот эле да, бөлөк өлкөлөргө деле. Афган эли өнүксө, билим алса, анда Афганистандын Кыргызстанга мааниси экономикалык, саясий жактан кандай болуп калышы ыктымал? Бул өзү бүт адамзаттын тилеги ушул. Тынчтык болсо деген тилекте ар бир адам жүрөгүндө бар да. Афганистанда тынчтык болуп, алар экономикалык жактан, маданий жактан жана башка жактардан өзүнүн булардын улуттук менталитети бир топ күчтүү. Булар өзүнчө бир өзгөчө сыяктуу эл да. Ошондуктан булардын ошо өзөгүндө өзүнүн улуттук элдик өзөгүндө менталитетинде өнүгүшүнө шарт түзүлсө, ошондо Кыргызстан менен, кыргыз эли менен Афган элинин ортосунда терең байланыш түзүлсө, бардык жагынан бизге өнүгүүбүзгө бир топ мүмкүндүк түзүлөт да, негиз түзүлөт. Бул өзү экономикалык жактан гана эмес, маданий жактан дагы, башка жактарынан дагы эки элдин ортосунда жакшылыкка шарт түзүлөт. Биздин көздөгөн максатыбыз, биздин саясат жанагы Гансиге уруксат берип, Американын Мен дагы ошол суроого келатам. Эми ушул маанде, сиз айткан маанде алганда, Американын Кыргызстандагы транзиттик жүк ташуучу борборунун мааниси кандай? Бир гана биз эмес, кошун өлкөлөргө дагы, жалпы эле дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн бардыгына Афганистанга мына бул биздин өлкөбүздө жанагындай база орноштурулуп, ошонун негизинде Афганистанга тынчтык орнотуу деген маселе бардык адамзатка тиешелүү, бардык кызыктар буга. Ошон үчүн биздин мына бул өлкөбүздүн Манас аэропортунда жанагындай күчтүн турушу, бул эч ким муну тана албайт. Бул туура эмес, бул кандайдыр башка бир кара ниет күчкө пайдаланып атат деп негиз коюуга эч кандай эме жок мында. Бирок ошого карабастан, Кожобек мырза айтсаңыз, эмнеге ушул база боюнча, транзиттик борбор боюнча кыргыз коомчулугунда ар түрдүү пикирлер айтылып жүрөт да. Анын ичинде мына Афган согушунун ардегерлери дагы бул база кетиш керек деген ойлорду айтып жүрүшөт. Эми бул ойлор жөн чыкпаса керек, бул чоң саясат болсо керек. Мен өзүм негизи саясаттан кичине алысыраакмын. Саясат каралашканда бул саясаттын ак жагы да бар, кара жагы да бар деп өзүм түшүнүгүм бар. Анан таасири тийип да калышы ыктымал. Ошон үчүн мен бул авиабазаны мен агайыма кошулат элем. Эгерде ошол Америкадан келген авиабаза Кыргызстанга келип, ошо договор менен туруп, ошол только Афган элинде жардам көрсөтөлү, ошо Афган согушун бүтүрүп, демократия орнотуп, жакшы стабилдүүлүк алып келели деген ою менен болсо, мен жеке пикирим, ал эч кандай деле зыян жок болуш керек деп ойлойм. Тем более биздин өлкөгө ушул турган менен эч кандай зыян тийгизбей туруп, бир нече миллион доллар ошо арендасын төлөп, өлкөбүзгө казынабызга толтуруп берип атса, анан кийин
Эми ал жерде өздөрүнүн биздин специалисттер да бар да, СМБ деген бар, бөлөк жакта да иштеген бар, ал менин жумушум эмес. Алар эмне менен заниматься этип атат, эмне кылып атат, аны биздин өлкөнүн ошол жеки тиешелүү органдары текшерип, анан биздин жогору жактагы отурган адамдарыбыз ошо боюнча договорду туура караш керек. Афганистандагы кырдаалды турукташтыруу бул НАТО же болбосо Америка күчтөрүнүн эле кызыкчылыгы үчүн эмес, Кыргызстандын дагы улуттук кызыкчылыгы үчүн керек деген пикирлер көп айтылып жүрөт да. Кенжеалы мырза, сиз айтсаңыз, маселен, эгер чын эле Кыргызстанга ушул Афганистандагы кырдаалды турукташтыруу керек болсо, чын эле ошону ойлосо, анда жанагындай база берүү аркылуу эле эмес, Грузия, Азербайжан же болбосо Армения сыяктуу символикалык түрдө өзүнүн аскерлерин аз болсо дагы ошол жака жөнөтүү аркылуу жардам берүү мүмкүнчүлүгү бар беле? Биздин өлкөбүздүн аскер күчү алардыкындай деңгээлге жете элек деп ойлойм мен. Эми символикалык түрдө дейм да, азыр. Эми анда эгерде зарылчылык болсо, эгерде ошол биздин аскер күчтөрүбүз ошолорго жардам берүүгө кудурети жеткидей деңгээлде болсо, анда мүмкүн бул маселени караштырса болот. Бирок биз өлкөбүздүн өзүнүн экономикалык жактан жана башка жактардан буйдалып удургуп турган шартта биз аякка барганда анчалык деле баягы көрүнө бир эл дүйнө жүзүндөгү адамзат бир ыраазы болгондой деңгээлде эчтеке жардам көрсөтө албайбыз го деп ойлойм да мен. Ушундан улам Кожобек мырза, сизге дагы бир суроо пайда болот да. Мына Афганистандагы советтик мезгилдеги согушка катыштыңыз. Анан көптөгөн замандаштарыңызды жоготтуңуз. Ал эми ошол согушка кыргызстандыктар дагы барууга керекпи деп ойлойсузбу? Эми ал убактагы согушту мен айтып өттүм. Ал убакта Союз малында бизди сурачууда эмес, орусча айтканда приказано и клятву дал, барып согушуп келчүбүз. Согушуп келдик, өзүбүздүн жарандарыбызды, өзүбүздүн досторубузду курмандыкка чалдырып, ошол жерде жоготуп келдик. Ошолордун залакасы, ден соолукка кеткен залакалары биздин афган балдар чогулганда өзүбүз көрүп жүрөбүз. Биздин өкмөтүбүзгө деле ыраазыбыз. Мына 6000 сомдон компенсация берип, ошону эске алып, бизге жардамдарын да тийгизип келатат. Мен ойлойм, мунун көп деле кажети жок болуш керек. Биз эми кичинекей 5 миллионго жетпеген 5 миллион калк болсок, өзүбүз экономикасы жаңыдан көтөрсөкпү, кандай кылып бир кризистен чыксакпы деп чабал өлкө болуп аткандан кийин мен ойлойм, биздин атуулдар аякка барып согушуп курман болгонго бир да тене, бир да биздин атуул пока көз карашы боюнча меникиндей эле болуш керек, каршы болуш керек. Мен өзүм деле каршымын ага. Улуу Британия, жанакындай улуу державалар, мен жана да айтып өттүм, бир өзүнүн бир кызыкчылыгы менен өзүнүн атуулдарын ошол жерге алып барып кирип, мынакей менмин деген аябай высоко бийик жогорудагы аскерлери окко учуп мына курман болуп атышат. Мен ойлойм, Афган жергесинде мына согушка барып келдик. Ошо чоң держава Союз малындагы эменин Союздун аскерлери жеңе албай койгон буларды. Мен ойлойм, бул жергиликтүү калк ушунчалык партизанский согушка ыңгайланышып алышкан. Буларды башаламандык менен жана бөлөк күч менен жеңүү менин көз карашым боюнча это невозможно, бул болбойт. Бирок ошондой болсо дагы Афганистанга кандайдыр бир жанагындай саясий жактан, же болбосо экономикалык жактан, же болбосо Кыргызстандын энергиясын, электр энергиясын экспорттоо жагынан көмөктөшүү керек деп эсептейсизби? Абдан керек. Ошого мүмкүнчүлүгү жетсе, ошол деңгээлге экономикалык деңгээлде бир өзүбүздө бир кудурет болсо, албетте энергетика жагынан Афганистанга өзара пайдалуу шартта кызматташуу өтө. Маегиңиздерге чоң рахмат. Бүгүн биз Афганистандагы кырдаалдын дүйнөгө жана Борбор Азияга тийгизген таасири жөнүндө талкуу уюштурдук. Маегибизге саясий баяндамачы Кенжеалы Сарымсаков жана Афган согушунун ардагери Кожобек Рыспаев катышты. BBC-нин сапар көрсөтүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин телеберүүлөрүбүздө көтөрүлгөн темалар боюнча кандайдыр бир ой пикирлериңиздер болсо, Бишкектеги 62 45 75 авто жооп телефондоруна чалыңыздар, же болбосо BBC-нин интернет сайтын ачып окуңуздар. Саламатта калыңыздар.